Кыргызстандын тарыхы боюнча сабактарды баштайбыз. Бөлөк предметтерден айырмаланып, Кыргызстандын тарыхы боюнча сабактар лекция формасында өтөт. Бул сабактар мектептин окуучуларына, студенттерге, жалпы эле Кыргызстандын тарыхына кызыккан адамдарга арналат. Өзүңүздөргө белгилүү, эгемендүүлүктүн шартында Кыргызстандын тарыхы предмети мектептер үчүн, жогорку окуу жайлар үчүн жана атайын билим берүүчү окуу жайлар үчүн милдеттүү окула турган предметтердин катарына кирди. Мектептин окуучулары дагы, студенттер дагы Кыргызстан тарыхы боюнча мамлекеттик экзамендерди тапшырышат. Карапайым калктын дагы өзүнүн ата мекенинин тарыхына болгон кызыгуусу жогорулады. Ушуга байланыштуу бул Кыргызстан тарыхы боюнча өтүлө турган сабактарды жалпылап байыркы доордон азыркы мезгилге чейинки тарыхын лекция түрүндө берүүнү чечтик. Бүгүн Кыргызстан тарыхы боюнча биринчи киришүү лекциясы. Бул лекциянын темасы тарых илими жөнүндө жалпы түшүнүк деп аталат. Бул тема боюнча лекция эки бөлүктөн турат. Лекциянын биринчи бөлүгүндө тарых сабагынын предмети, түзүмү жана максаты жөнүндө сөз болот. Тарых илим катары байыркы Грецияда пайда болгон. Орусча история деген түшүнүк да гректин история деген сөздөн алынып, изилдөө, баяндоо, өткөн окуялар жөнүндө айтып берүү дегенди түшүндүрөт. Тарыхтын атасы катарында илимде Геродот эсептелет. Ал байыркы Грецияда биздин заманга чейинки 5-чи кылымда жашап өткөн. Геродот байыркы Грецияда жашап, гректер менен ирандыктардын ортосунда, перстердин ортосунда 50 жылга созулган, биздин заманга чейинки 500 жылдан 449 жылга чейинки ортосундагы эс алуулар менен жүргөн согуштар жөнүндө шарттуу түрдө тарых деп аталган, биринчи жолу тарых деп аталган китеп жазган. Ошол китебинде ушул кыргыздардын, түрк тилинде сүйлөгөн элдердин, Борбордук Азияда жашаган, азыр жашап аткан элдердин, анын ичинен кыргыздардын ата бабасы катарында эсептелген скифтердин, же болбосо сактардын жашоо турмушу, маданияты жөнүндө баалуу материалдар камтылган. Байыркы доордо пайда болуп, өнүгүп келген тарых илими азыркы мезгилдеги илимдердин барктуусу жана нарктуусу болуп эсептелет. ЮНЕСКОнун рейтинг таблицасы боюнча тарых илими учурдагы 2000ден ашуун илимдин тармактарынын ичинен тил илиминен кийинки экинчи орунда турат. Бекеринен тил илимдин энеси, тарых илимдердин атасы деп айтылбайт. Тарыхый өнүгүүнүн маселелерин түшүндүрүү боюнча байыркы доордо эле эки бири-бирине карама каршы багыт пайда болгон. Анын биринчиси тарыхты идеалисттик түшүнүү, экинчиси тарыхты материалисттик түшүнүү. Бул эки түшүнүүнүн тарыхты эки түрдүү түшүнүүнүн ортосунда бири-бирине карама каршы келген эки багыт бар. Идеалисттик багыттын окуусу боюнча коомдук турмушту адамдардын аң сезими аныктайт. Коомдун экономикасындагы материалдык чөйрөдөгү бардык өзгөрүүлөр ошол аң сезимге баш ийет. Коомдук өнүгүүнүн негизин адамдардын руханий материалдык деңгээли түзөт. Тарыхты адамдар жасашат, ал эми адамдарга акыл эсти Кудай берет деген түшүнүк үстөмдүк кылган. Бул түшүнүк, тарыхты идеалисттик түшүнүү байыркы доордон баштап 19 кылымдын ортосуна чейин үстөмдүк кылып келген. 19 кылымдын ортосунда көпчүлүккө белгилүү тарыхты түшүнүүдө марксисттик окуу пайда болгон.
Marksistik okuunun пайда болушу менен мында коомдук турмушту аң сезим түзбөстөн материалдык өндүрүштүн деңгээли аныктайт. Коомдук аң сезим экономикадагы материалдык чөйрөдөгү өзгөрүүлөргө байланыштуу болот. Адамдардын руханий моралдык деңгээли алардын коомдун өнүгүүсүн аныктайт. Акыл, эс, билим жана илим материалдык чөйрөгө ылайык калыптанып өнүгөт. Мындай тактап айтканда 19 кылымдын ортосунан баштап коомдун өнүгүшүн, адамдардын тарыхынын өнүгүшүндө материалдык өндүрүш биринчи орунда турат деген идея калыптанып, ушул тарых илиминде өнүгө баштаган. Бул көз караш советтик тарыхнаманын негизин түзгөн. Азыркы мезгилде дагы батыштын айрым өлкөлөрүндө илиминде идеалисттик көз карашты жактаган окумуштуулар бар. Ал эми советтик доорду басып өткөн биздин СНГнын мамлекеттеринде, анын ичинен Кыргызстанда көбүнчө билим берүүдө материалисттик көз караштын негизинде жүргүзүлөт. Эми негизгиси тарых сабагы эмнени окутат, анын предмети кандай аныкталат деген суроого токтололу. Бул тарых илиминин предметин аныктоодагы бул субъективдүү нерсе. Ал ар бир окумуштуунун өзүнүн жеке көз карашына байланыштуу болот. Идеалисттик көз караштагы окумуштуулар тарыхты өзүнчө аныктама беришет. Ал эми материалисттик көз караштагы окумуштуулар дагы окуу китептеринде ар түрдүү аныктамаларды беришет. Бирок негизинен ушул чыгып аткан окуу китептеринде төмөндөгү аныктама басымдуулук кылат. Тарых бул адам коомунун өткөндөгүсүн жана учурдагы абалын хронологиялык тартипте жана өз ара байланышта окутуучу илим. Бул негизги тарых илиминин негизги талаптарынын бири бул болуп өткөн окуяларды байыркы доордон азыркы мезгилге чейин хронологиялык тартипте жана өз ара байланышта ошондогу болуп аткан мыйзам ченемдүүлүктөрдү көрсөтүү менен баяндоо. Окуу китептеринде биз жогоруда айткандай мындан тышкары дагы аныктамалар бар. Тарых илиминин негизги бөлүктөрү бар. Негизинен 3кө бөлүнөт. Биринчи дүйнө тарыхы, же болбосо жалпы тарых деп коет. Экинчи чоң бөлүмү бул континенттердин тарыхы, тагыраак айтканда Азия өлкөлөрүнүн тарыхы, Африка өлкөлөрүнүн тарыхы, Европа өлкөлөрүнүн тарыхы деп континенттердеги мыйзам ченемдүүлүктөрдү көрсөтүш үчүн ушундай тарыхтын өзүнчө бөлүмү бар. Ал эми үчүнчү негизги бөлүмү мына дүйнөдө азыркы мезгилде 200дөн ашык мамлекеттер бар дейт. Мына ошол 200дөн ашык мамлекетте ар бир мамлекет өзүнүн тарыхын изилдеп, өзүнүн тарыхын өзүнүн окуучуларына үйрөтөт. Анын ичинде мисалы Кыргызстандын тарыхы, Казакстандын тарыхы, же болбосо Россия Федерациясынын тарыхы. Аты айтып тургандай, дүйнө тарыхы жер шарындагы адам коомунун байыркы доордон азыркы мезгилге чейинки өнүгүшүн хронологиялык тартипте өз ара байланышта окутуучу илим. Биздин Кыргызстандын мектептеринде, тарых факультеттеринде бул дүйнө тарыхы дагы милдеттүү предмет катарында окулат. Тарых факультеттери континенттердин тарыхындагы өзүнчө предмет катарында окушат. Ал эми ар бир өлкөнүн тарыхы бул ар бир мамлекеттин окуу жайларында милдеттүү түрдө окула турган илим. Жогорудагы аныктамаларга таянып, Кыргызстандын тарыхына дагы аныктама берсек болот. Окуу китептеринде Кыргызстандын тарыхына дагы ар түрдүү аныктамалар берилет, бирок негизи бирдей. Негизинен окуу китептеринде Кыргызстандын тарыхы төмөндөгүдөй аныкталат. Кыргызстан тарыхы ата мекенибиз Кыргызстандын аймагында байыркы доордон азыркы мезгилге чейин болуп өткөн окуяларды, кыргыз этносунун,
Kırgız mamleketinin kalıptanıp önügüşünün negizki baskıçların, tarihi insanların işmerdigin okutuuçu ilim. Tarih ilimi negizinen iki bölükten turat. Bul arheologiya ilimi jana etnografiya ilimi. Arheologiya ilimi iki sözden bul Grektin sözünden alıngan. Arheologiya koomdun tarihın adamdardın jaşoo turmuşundan kalgan materialдык estelikler, emgek kuralları, turak jay, görüstөndөрү, tirичилик buyumdары, asem koozduklar jana başkalar arkылуу izilдөөчү ilim. Etnografiya bolsa, ellerдің materialдык жана ruhani madaniyatın ötkön tarihi doğrulardагы özgöçölüktörün, özara baylanışların, oşondoy эле адамзаттын madani turmuşundагы жалпы мыйзам çenemdүүлүктөрдү izilдөөчү ilim. Tarih ilimine bir top gömökçü ilimler jardam beret. Bulardı atay turgan bolsok, birincisi хронология, бул жыл саноо системасын изилдейт. Кыргыздардын дагы байыркы доордо эле ушул жыл саноо системасы калыптанган. Палеография жазуунун тарыхын, жазуу эстеликтерин талдайт. Нумизматика ар кандай материалдардан, таштан, колодон, күмүштөн, алтындан жана башка нерселерден жасалган монеталарды, акча каражаттарын, медаль жасоо искусствосун талдайт. Эпиграфика ташка, металлга, сөөккө, жыгачка жана башка нерселерге түшүлгөн жазуунун тарыхын чечмелейт. Генеалогия бул кыргыздардын санжырасына окшош, уруктардын, уруулардын, элдердин келип чыгышын баяндайт. Геральдика мамлекеттердин, шаарлардын, уруулардын, жеке адамдардын гербтерин же болсо Кыргыздарда тамгалар болгон ар бир уруунун ошолорду изилдөөчү илим. Топономика бул тарих илиминин бир маанилүү көмөкчү илимдеринин бири. Бул жер суу аттарынын тарых таржымалын чечмелейт. Сфрагастика бул печаттарды изилдөөчү илим. Тарых илиминин өнүгүшүндө өзгөчө ошо тарыхтын өзүндөгү булак таануу жана тарых таануу илимдери маанилүү орунда турат. Булак таануу, орусча источниковедение, тарихи булактарды талдоо жөнүндөгү илим. Ал эми тарых таануу, орусча историография деп коет, бул тарых илиминин өзүнүн тарыхын изилдөөчү илим. Эми ар бир илимдин өзүнүн изилдөө ыкмалары болот. Ошол сыяктуу эле тарых илиминин дагы өзүнүн изилдөө ыкмалары бар. Аларга биринчи кезекте биз аныктама бергенде дагы улам-улам кайталап аттык. Бул хронологиялык ыкма. Тарихи материалдарды хронологиялык тартипте баяндоо. Экинчи, синхрондук ыкма. Коомдо болуп жаткан тарихи окуяларды бир учурда талдоого алуу. Дихрондук ыкма. Тарихи окуяларды баскычтарга бөлүп кароо. Тарихи моделдештирүү деген ыкма бар. Бул тарихи окуялардын өнүгүшүнүн моделдерин, окшоштуктарын аныктоо. Ал эми статистикалык ыкма деген бул тарыхтагы сандык өзгөчөлүктөргө таянуу. Тарихи таанып билүүнүн принциптери бар. Ал принциптерине төмөндөгүлөр кирет. Негизги принциби бул тарихи тактык, аргументтер менен фактыларды конкреттүү тарихи кырдаалга ылайык, өз ара байланыштагы факторлор аркылуу талдоо. Объективдүүлүк бул тарыхтын эң негизги принциптеринин бири. Ал ар бир тарихи окуяны ар тараптуу, андагы карама каршылыктарды, оң жана терс жактарын, күнгөйү менен тескейин салыштырып кылдат изилдөө. Социалдык көз караш бул тарихи окуялардын тенденциялуу, тактап айтканда бийликтеги партиянын, таптын, элдин, социалдык топтордун жана башка кызыкчылыктары аркылуу байланышын эске алуу. Мисалы, Совет доорунда негизинен тарихи жазуулар, тарыхты иликтөө, чыгарылган тиянактардын бардыгы тең ошол бийликте турган КПСстин талабына, анын съездеринин чечимдерине ылайык чыгарылчу. Андан тышкары альтернативдүүлүк деген принцип бар.
Бұл объективдүү талдоонун натыйжасында тигил же бул тарыхый окуялардын болушун же болбошунун себептерин талдоо. Мисалы 1916 жылдагы көтөрүлүш сөзсүз түрдө эле болуш керек беле, же бул көтөрүлүштү болтурбай кое турган шарттар бар беле деген маселени карайт. Лекциянын экинчи бөлүгүндө тарых сабагынын милдеттерине жана тарыхты окуп үйрөнүүнүн багыттарына токтолобуз. Тарыхый таанып билүүнүн милдеттери болбосо функцияларына кыскача токтолобуз. Мунун негизги функциялары, милдеттеринин бири бул таанытып билдирүү, адамды тарыхый чындыкка жеткирүү, анын интеллектуалдык деңгээлин көтөрүү. Бул тарыхтын негизги милдеттеринин бири. Саясий практикалык жактан адамды дүйнөлүк, эл аралык же бир мамлекеттин саясий багытын, приоритеттүү өнүгүү жолдорун аныктап билүүгө үйрөтүү. Ар кимдин айтканы боюнча адам жыйынтык чыгарбастан өзү тарыхый окуяларды талдап, ошол боюнча өзүнүн көз карашын калыптанышына тарых илими жардам берет. Андан кийин тарыхтын эң негизги милдеттеринин бири бул тарбиялоо жаатындагы милдети. Тарых, ар бир тарых, мисалы Кыргызстандын тарыхы, Кыргызстандагы патриоттук сезими күчтүү, интернационалдык сезими күчтүү, күжүрмөн, жоопкерчиликтүү, өзүнүн жеке көз карашы бар атуулдарды тарбиялоого багытталат. Азыркы мезгилде тарыхты окуп үйрөнүүнүн негизинен 3 формасы же болсо 3 багыты бар. Буга чейин өзгөчө 19-кылымдын ортосуна чейин бөтөнчө орто кылымдарда тарыхты диний көз карашта түшүнүү басымдуулук кылып келген. 19-кылымдын ортосунан баштап тарыхты формациялык багытта түшүнүү. Бул марксистик окуу, андан кийин Лениндин окуусу боюнча формацияларга бөлүп окутуу үстөмдүк кылган. Андан кийин мына азыркы доордо цивилизациялык багыт деген пайда болуп, ушул дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө ушул багыт үстөмдүк кылууда. Эми тарыхты диний түшүнүк боюнча окутуу деген эмне? Мына бул диний түшүнүк боюнча бул мисалга христиандык окуу боюнча тарых кандайча бөлүнөт мезгилдерге. Христиандык окуу боюнча адамзаттын биринчи мезгили, биринчи доору деп Кудайдын дүйнөнү жана адамды жараткан мезгилинен адам менен Еванын бейиштен кубаланган мезгилине чейинки доор. Бул адамзат тарыхынын биринчи мезгили деп эсептелет. Экинчи мезгили деп адам менен Еванын жерге келишинен тартып топон сууга чейин жана Нух пайгамбардын жанагындай чоң кеме куруп
özünün jakındарын jana janavarların argандай türlörün topon suudan aman alıp kalışına çeyinki doğur. Bul ekinci doğur dep okutat. Üçüncü doğur Nuh paygambardın doğurundan İsa paygambardın törölüşüne çeyinki doğur. Bul kийинки doğur katarında eseptelet. Al эми İsa paygambardın törölüşünden akır zamanга çeyinki doğur. Bul adamzat tarihinin akırkı doğru dep eseptelet. Dünyadagi başka dinler dagı, Buddizm dini, İslam dini dagı adamzat tarihin özünün ideologiyasına ılayık uşunday mezgilderge bölöt. Al эми tarihti okutu boyunca mezgilderge formatsiyalık oku boyunca bölü bul adamzat tarihin 5 mezgilge bölüp көрсөтөт. Birincisi bul algaçkı optionalık qoğum, ikincisi kul eylөөчүлүк qoğum, üçüncüsü feodalizm, dördüncüsü kapitalizm, anan beşincisi bu komünizm же болсо sotsializm. Bul 5 formatsiyanın içinden en uzak doğur bul algaçkı optionalık qoğum. Okumuştulardın eseptesi boyunca algaçkı optionalık qoğum adamzatın jaralışынан бүгүнкү күнгө чейинки мезгилдин 99%-ин алгачкы опционалык коом түзөт экен. Бул эң узак доор, бул жөнүндө кийинки лекцияларда айтабыз. Азыркы мезгилде көп мамлекеттерде ушул тарыхты цивилизациялык ыкма менен окутуу башталды. Мунун негиздөөчүлөрдүн бири бул окумуштуу Тойнби деген эсептелет. Анын пикири боюнча азыркы мезгилде жашап аткан адамзат башынан цивилизациялык доорду өткөрүп атат. Тойнбинин окуусу боюнча адамзат жаралгандан баштап дүйнө жүзүндө цивилизациянын 13 түрү болгон, бирин бири алмаштырган учурлар болгон, бири-бирине байланышы жок өнүккөн цивилизациялар болгон. Азыркы мезгилде ошо Тойнбинин окуусу боюнча цивилизациянын 8 түрү жашап атат. Ушул окуусу үчүн Тойнби окумуштуу Нобель сыйлыгына татыктуу болгон. Цивилизациянын азыркы мезгилде окуу китептеринде негизги 4 түрү жазылып окуучуларга, студенттерге окутулуп келүүдө. Бул биринчи түрү тарихи бирикмелер. Тарихи түрдө адамдар уруктарга биригет, урууларга биригет, уруулар союздарга биригет. Мына ушулар тарихи бирикмелер бул цивилизациянын биринчи формасы деп эсептелет. Экинчи формасы бул чыгыш цивилизациясы, андан кийинки формасы бул батыш цивилизациясы, андан кийинки мына акыркы цивилизация ааламдык же глобалдык цивилизация деп аталат. Тарихи бирикмелердин мүнөздүү белгилери. Мисалы, мына Кыргызстардагы тарихи бирикме катарында уруктарга бөлүнүп, урууларга бөлүнүп, уруулардын союзуна биригип жашап келген Октябрь революциясына чейин. Бу кыргыздардын коомуна төмөндөгүдөй мүнөздүү белгилер мүнөздүү болгон. Биринчиси адамдардын жаратылыш менен шайкеш жашашы, жашоо жана жашоону улантуу үчүн курчап турган чөйрөгө ыңгайланышуу, адам менен жаратылыштын ортосундагы тең салмактуулукту сактоо, калыптанган салтты, адепти, коомдук эмгектин ыкмаларын сактоо, жамааттык, опционалык, уруулук же болсо уруулук, туугандык аң сезимдин үстөмдүгү. Бул тарихи бирикмелер негизинен көпчүлүгү көчмөн жана жарым көчмөн турмушта жашашкан. Руханий чөйрөдө жаратылыштын күчтөрүн даңазалаган чыгармалар, уламыштар, мистикалык ойлор, мифология басымдуулук кылган. Андан кийинки чоң цивилизация бул чыгыш цивилизациясы. Чыгыш өлкөлөрүндө биздин заманга чейинки 3-миңжылдыкта байыркы чыгышта, байыркы Индияда, байыркы Кытайда пайда болгон цивилизация. Мунун
Münözdүү belgileri. Bu içine tarihî birikmelerden münözdүү belgilerine biraz okşaşıp ketет. Negizki münözdүү belgisi bu salttуулuk, tактап айтканда жашоонун калыптанып калган түрлөрүн сактоого жана өркүндөтүүгө аракеттенүү. Жашоо турмуштун салыштырмалуу жайбаракат өнүгүшү. Андан кийинки белгиси жаратылыштын, диний ишенимдердин, каада салттардын талаптарына, эрежелерине моюн сунуу. Андан кийинки белги коомдук турмушта жеке кызыкчылыктан жамааттык кызыкчылыкты жогору коюу. Саясий турмушта бул мамлекеттик бийликтин тоталитардык деспоттук ыкмада жүргүзүлүшү, элдин ошондой тоталитардык деспоттук ыкмага моюн сунушу. Экономикалык чөйрөдө жамааттык жана мамлекеттик менчиктин үстөмдүгү адамдарды мажбурлап иштетүү жана башкаруу үстөмдүк кылат. Батыш цивилизациясына кандай мүнөздүү белгилер бар? Бул цивилизация Европада жана Түндүк Америкада калыптанган. Мүнөздүү белгилери коомдук турмушта салыштырмалуу тез өнүгүү, жаңычылдыкка умтулуу. Экинчи негизги белгиси адамдардын өзүмчүлдүккө, жеке жашоого умтулуусу. Андан кийинки белгиси жаңы нерселерди ойлоп табууга, илимий техникалык прогресске умтулуу. Коомдук турмуштун бардык тармактарында, саясатта, экономикада, социалдык жана маданий чөйрөдө демократиянын принциптерин орнотууга умтулуу. Эркиндиктин, теңдиктин, толеранттуулуктун идеалдарына жетишүүгө аракет кылуу. Азыркы мезгилде глобалдуу болбосо ааламдык цивилизация деген түшүнүк пайда болуп өнүгүүдө. Бул түшүнүк өткөн кылымдын орто ченинде пайда болгон. Французча глобал жалпы дегенди түшүндүрөт, латынча глобус жер шары дегенди түшүндүрөт. Азыркы мезгилдеги ааламдашуу процессине дүйнөнүн бүтүндүгү, бирдиктүү цивилизациянын калыптанышы мүнөздүү болуп калды. Глобалдуу цивилизациянын калыптанышына өбөлгө болгон факторлор төмөнкүлөр. Биринчиден, коомдук турмуштун интернационалдык мүнөздө өнүгүшү. Экинчиден, адамзаттын социалдык, экономикалык, саясий, маданий жана башка байланыштардын жана мамилелердин бирдиктүү системасына кириши. Жер планетасында социалдык, экономикалык, маданий турмуштун, билимдин, диний ишенимдердин, баалуулуктар менен терс көнүштөрдүн бардык формаларынын жайылышы. Коомдук эмгектин, саясий институттардын, эл аралык уюмдардын, маалымат, транспорт каражаттарынын дүйнөлүк системасынын калыптанышы. Ар бир элдин коомдогу жетишкендиктеринин, маданиятынын, менталитетинин өзгөчөлүктөрүн сактоо аркылуу прогрессивдүү тажрыйбаларды өздөштүрүүгө багыт алуу. Экономикалык, саясий, социалдык жана маданий чөйрөдөгү көп түрдүүлүк менен бир типтүүлүккө умтулуунун күчөшү. Ушул сыяктуу процесстер ушу ааламдашуу же болбосо азыркы мезгилдеги глобалдык цивилизацияга мүнөздүү болуп калды. Жыйынтыктап айтканда, азыркы мезгилде ааламдашуу процесси күч алууда. Ушундай кырдаалда кыргыз эли сыяктуу салыштырмалуу аз сандагы элдерди көп сандуу элдердин өзүнө сиңирип алуу коркунучу бар. Кыргыз элинин элдүүлүгүн, кыргыз мамлекетин сактап, аны ар тараптуу өнүктүрүү негизги милдет болуп калды. Бул милдетти аткарууда кылымдарды карыткан тарыхыбыз маанилүү роль ойнойт. Ушуга байланыштуу Кыргызстандын окуу жайларында кыргыз элинин ичинде кылымдарды карыткан тарыхына болгон кызыгуу, өзүнүн эл катарында калыптанышына болгон кызыгуу. Бир мезгилдерде ушул кыргыз мамлекети түптөлүп, керек болсо
Борбордук Азияны бийлеген улуу империяны түзгөн деңгээлге жеткендиги, кыйынчылыктарды кандайча жеңгендиги жөнүндө маалымат берген Кыргыз тарыхына болгон кызыгуу жогорулоодо. Ошондуктан Кыргызстандын тарыхын окуп үйрөнүүдө окуучуларга, студенттерге, жалпы эле элибизге ийгиликтерди каалайбыз. Лекциянын темасы Кыргызстан таш жана коло доорунда адамзат тарыхындагы эң узак мезгил бул таш доору деп аталат. Таш доору деп аталганын себеби ошол мезгилде айванаттар дүйнөсүнөн бөлүнүп чыккан адамдар таштан курал жасап аны жашоо үчүн колдонгон. Хронологиялык жагынан адамдардын айванаттар дүйнөсүнөн бөлүнүп чыгышы мындан 2,5 миллион жыл мурун жүргөн. Айрым окуу китептеринде адамзат айванаттардан 3 миллион жыл мурун бөлүнгөн деген дагы тиянактар бар. Мына ошол доордон баштап адамдар жашоо үчүн аңчылык менен кезип кылышып, жыйноочулук менен кезип кылышып, эмгек куралдарын, эң жөнөкөй эмгек куралдарын таштан жасап пайдаланган. Адамдар адегенде жаратылыштагы сынган таштарды пайдаланышып, кийинчерээк ошол эмгек куралдарын жасаганга, тагыраак айтканга балта өңдүү, бычак өңдүү куралдарды таштан жасаганга үйрөнүшкөн. Таш доору металл пайда болгонго чейин дүйнөнүн айрым региондорунда мындан 4000 жыл мурун, айрым региондорунда Борбордук Азияда 3000 жыл мурдакы доорго чейин, биздин заманга чейинки 3000 жылдыкка чейин созулган. Таш доору өз кезегинде байыркы таш доору, палеолит, жаңы таш доору, неолит, улардын ортосундагы өтмө доор мезолит деп бөлүнөт. Кыргызстандын аймагында адамдардын издери мындан 1 миллион жыл мурун пайда болгон. Кыргызстандагы жашаган адамдар дагы ушул таш доорунун 3 мезгилин тең басып өткөн. Алгачкы адамдардын издери, тагыраак айтканда, эң жөнөкөй куралдар Кыргызстандын негизинен 2 жеринен табылган. Биринчиси азыркы Нарын жергесиндеги Онарча деген жер. Экинчиси Кыргызстандын түштүгүндөгү Тажикстан менен чектешкен жердеги Кожо Бакырган сай. Мына ушул жерден Кыргызстанда
eң байыркы доорду жашаган адамдардын эң жөнөкөй таш куралдары табылган. Ортоңку мезолит доорунда адамдардын эң чоң жетишкендиги бул аңчылык кылууда жаа менен жебени ойлоп табышы болгон. Кыргызстандын шартында адамдар отту пайдаланбайынча жашашы кыйын болгон. Ошондуктан отту пайдалануу Кыргызстанда ошол эрте палеолит доорунда эле болгондугу жөнүндө археологиялык маалыматтар баяндайт. Адамдар Кыргызстанда жашаган байыркы адамдар биздин эрага чейинки 800 жана 10.000 жылдардын аралыгында ушул таш доорун башынан өткөргөн. Палеолиттин акыркы доору соңку палеолит мезгилинде адамдар климатка жараша өзгөрүшүп, дүйнөнүн ар кайсы жеринде жашаган адамдардын ичинен рассалык белгилер бөлүнүп чыккан деген маалыматтар бар. Ошол соңку палеолит доорунда Кыргызстандагы адамдар ойлонууга, өзлөрүнүн оюн таштын бетине, асканын беттерине түшүрүүгө аракеттерди жасай башташкан. Ошондой эстеликтердин бири мындан биздин эрага чейинки 10.000 жылдыкка таандык Сары Жаз өрөөндөгү ак чуңкурдан табылган. Палеолитке таандык палеолиттин эрте дооруна, ортоңку дооруна жана соңку дооруна тиешелүү эстеликтер Кыргызстандын ар кайсы аймактарынан табылган. Чүй өрөөнүнөн, Ысык көлдүн ойдуңунан, Кыргызстандын түштүгүнөн ушул палеолит дооруна тиешелүү эстеликтерди көп табылгандыгын билебиз. Ортоңку палеолит мезгилинде белгилей кете турган нерсе ушул таштын курал жасоого өтө ылайыктуу породаларын адамдар таап, аларды ошол катмар боюнча, кремний таштарын катмар боюнча ажыратып алып, эмгек куралы катарында пайдаланууга өтүшкөн. Мына ошондой мастерскойлор Ысык көлдөгү Тосор суусунун боюнан, Оштогу Аравандагы Сасык үңкүрдөн, Алайдагы Деңгирек дере деген жерден табылган. Ошол мезгилдеги адамдардын аң сезими өнүккөндүгү, анын диний ишенимдеринин пайда болгондугу жөнүндө дагы маалыматтар бар. Мисалы, Өзбекстандын Тешикташ үңкүрүндө табылган баланын скелети боюнча аныктаганда, ошол жерде адамдардын диний ишенимдер менен бул баланы көмгөндүгү жөнүндө маалымат бар. Алгачкы мезгилде адамдар, палеолиттин алгачкы мезгилинде адамдар адам үйүрү деген 20-дан 25-тен чогуу жашаган адам үйүрлөрү болгон. Кийинчерээк бул адам үйүрлөрү акырындык менен палеолиттин соңку доорунда адамдардын уруулук коомуна өсүп чыккан. Ошол мезгилде энелердин ролу коомдо өтө жогору болгондуктан, ушу палеолиттин соңку доорунда уруулук коомдор энелик кандык туугандаштык боюнча бири-бири менен байланышкан. Оореки жыйноочулук мезгилде, аңчылыктын алгачкы мезгилинде коомдо энелердин ролу өтө жогору болгон. Ошондуктан энелерге таазим кылуу көптөгөн кылымдар бою ушул адамзаттын тарыхында үстөмдүк кылган. Бул илимде матриархат доору деп эсептелет. Эми мындан биздин заманга чейинки 5-3 миң жылдыктарда таш доорунун 3-чү этабы жаңы таш доору, башкача айтканда неолит доору башталат. Неолит доорунда адамдар таш куралдарын өтө өркүндөтүп, чеберлик менен жасаганга үйрөнгөн. Негизгиси таштарды жылмалаганга, аларды көзөгөнгө үйрөнгөн. Таштарды көзөөнү үйрөнгөндөн кийин
бул эмгек куралдары өркүндөгөн. Ошол көзөлгөн таштардан балталарды жасашып, сабын жыгаштан кылып, ошол көзөлгөн таштардан кетмен сыяктуу куралдарды жасашып, керки сыяктуу куралдарды жасашып, жерлерди иштетип, ошол таш куралдар менен ошондой эле таш куралдардан жаргылчак сымал ушул дан эгиндерин майдалай турган эмгек куралдарын жасашкан. Неолит доорунун жөнүндө сөз кылганда студенттердин көңүлүн мен ушу неолит доорундагы революцияга, агрардык революцияга көңүлүм бургум келет. Анткени неолит дооруна чейин адамдар жаратылыштын гана балдары болгон. Жаратылыш эмне азык түлүк берсе, ошол эрекени жыйнап алуу менен, аңчылык менен, балык уулоо менен жан сактап, адамзаттын тукумун улап келген. Ал эми неолит доорунда адамдар адегенде жапайы жаныбарлардын балдарын өздөрү жашаган жерлерге алып келип колго үйрөтө баштаган. Жапайы чыккан өсүмдүктөрдүн данын чогултуп келип жерди кетмендеп ошол жерге сепкенди үйрөнгөн. Натыйжада адамзат тарыхында продукцияны, азык түлүк продукциясын өздөрү өндүрүп ала баштаган. Дыйканчылык жана мал чарбачылык пайда болгон. Бул илимде неолит революциясы деп аталат. Ушул мезгилде адамдар өздөрү өстүргөн жаныбарлардын жүндөрүнөн кийим токуганды, жип ийригенди үйрөнүшкөн. Ушул мезгилде адамдар чоподон ар кандай идиштерди жасаганды дагы үйрөнүшкөн. Акырындык менен уруулук коом, уруулук жөнөкөй бирикмелер пайда боло баштаган. Ушу неолит доорунда матриархат энелердин бийлик жүргүзгөн доору акырындык менен патриархатка өткөн. Анткени жерди иштетүү үчүн, малды багуу үчүн эркектердин күчү талап кылынган, коомдо эркектердин ролу жогорулаган. Таш доорунун аягында адамдар жезден курал жасай башташкан. Бул илимде энеолит доору деп аталат. Эниус деген бул жез дегенди түшүндүрөт. Ошол жезди адегенде адамдар табигаттан даяр түрдө таап алышып, аны таш менен ургулап, ар кандай формадагы эмгек куралдарын жасашкан. Ошол жез куралдары пайда болгон менен энеолиттин доорунда таштан жасалган куралдар басымдуулук кылгандыгы жөнүндө илимий маалымат бар. Биздин заманга чейинки 3-чү миңжылдыкта коло доору башталат. Коло доорунун өзгөчөлүгү мына жезден жасалган эмгек куралдары жез өтө жумшак болгондуктан бат эле мокоп, майышып калган. Ошондуктан адамдар жезге калайды кошконду, эритип кошконду үйрөнүшкөн. Ушундан кийин жезге караганда өтө бекем, колдонууга өтө ийкемдүү коло куралдарын жасап баштаган. Коло куралдарынын эң өнүккөн мезгили бул 2-чи миңжылдыкка туура келет. Ал 1-чи миңжылдыктын аягында коло куралдары акырындык менен металдын башка түрлөрүнө, темир түрүнө өтө баштаган. Коло доорунун эстеликтери ушул Чүйөрөнүндө, Беловодскийде, Сокулукта, Нарында, Ореки Кочкор районундагы Шамшы деген өрөөндө көп табылган, Алайдан табылган. Мына ушул мезгилде Кыргызстандын түндүгүндө коло доорунда Андронов деп аталган маданият өнүккөн. Ал эми Кыргызстандын түштүк жагында Чуст маданияты деген маданият өнүккөн. Ушу коло доорундагы эки маданияттын пайда болушу бул ошол жер шартына байланыштуу болгон. Андронов маданият деп аталгандыгы бул Сибирдеги Ачинский шаарына жакын Андроново кыштагынан
ушул маданияттын алгачкы эстеликтери табылган. Бул маданият негизинен мал чарбачылыгы менен кесип кылган адамдардын жашоо турмушун чагылдырган. Кыргызстандын түндүк жагында Андронов маданиятынын эстеликтери көбүрөөк табылган. Көрсө, ошол байыркы доордо эле Кыргызстандын түндүк жагы мал чарбасын өнүктүрүүгө ыңгайлуу болгон. Мал чарбасы менен катар эле ошол кезде Кыргызстандын түндүгүндөгү адамдар дыйканчылык менен кесип кылгандыгы жөнүндө дагы археологиялык маалыматтар бар. Ал эми Кыргызстандын түштүгүндө чуст маданияты деп аталган. Дыйканчылык менен кесип кылган адамдардын жашоо турмушун чагылдырган маданияттын эстеликтери көбүрөөк табылган. Чуст маданияты деп аталгандыгы бул маданияттын эстеликтери Намангандагы Чус кыштагынын жанынан биринчи жолу табылып, шарттуу түрдө Чус маданияты деп аталган. Кыргызстандагы Чус маданиятынын эң көрүнүктүү эстелиги бул Сулайман тоосунун этегиндеги Ош кыштагы, Ош тургун жайы. Бул 70-жылдардын аягында кокусунан ачылган 200 чарчы метр жерде байыркы адамдар жашаган тургун жайдын калдыгы табылган. Бул адамдар негизинен дыйканчылык менен кесип кылган. Жыйнаган эгиндерин сакташ үчүн 1 тонна баткыдай ороолорду курган. Негизинен бул жерде коло эстеликтери, колодон жасалган эмгек куралдары, ошондой эле таштан жасалган эмгек куралдары дагы катар менен эле пайдаланылып келгендиги жөнүндө археологиялык маалыматтар кабарлайт. Мына ушуга негизденип изилдегенде ошол Ош турак жайындагы археологиялык табылгаларды, ошол жерден табылган күйгөн көмүрдүн калдыгын Ленинградтагы музейде изилдегенде, ал көмүрдүн калдыгы мындан 3000 жыл мурун болгондугу жөнүндө лабораториядан жыйынтыктар чыгарылган. Ошондуктан Ош шаары мындан 3000 жыл мурун адамдар тарабынан негизделгендиги жөнүндө биз эгемендүүлүккө чыкканда эл аралык алкакта белгиледик. Кыргызстандагы коло доору жөнүндө сөз кылганда, сөзсүз түрдө коло доорунда пайда болгон саймалуу таш жөнүндө айта кетишибиз керек. Анткени ушу коло доорунда биздин эрага чейинки 3-миң жылдыкта эле адамдар өзлөрүнүн жаратылышка жасаган байкоолорун таш бетине чеккенге аракет кылышкан. Ушундай ташка чегилген сүрөттөрдүн эң көп сандагы түрлөрү Тогуз Тородогу саймалуу Көгарт суусунун боюндагы саймалуу таш деп аталган жерге топтолгон. Ошол жердеги сүрөттөрдү изилдеп көргөндө адамдардын ошол мезгилдеги дүйнөгө болгон көз карашы, жаныбарлар дүйнөсүнө болгон көз карашы, ааламга болгон көз карашы чагылдырылган. 100 миңден ашык сүрөттөр тартылган. Адамдар ошол жерге барып өздөрүнүн көркөм байыркы доордогу көркөм образдарды жаратууга аракет кылышкан. Таштарды сүрөткө тартуу ошонун эстеликтери Ысык көлдө Чолпон атанын айланасынан табылган. Түштүктө Араван дагы аска тоолордон табылган, Сулайман тоосунан табылган, Алайдан табылган. Демек, коло доорундагы дагы бир өзгөчөлүк ошол доорго тиешелүү элдик искусство өнүккөн.
Leksiyanın teması Saktardın uruu birikmesi. Orta Aziyada jana Kazakstandın kеңири meykindiginde биздин заманга чейинки 8-3 кылымдарда сактардын уруулук бирикмеси жашаган. Сактар деген которгондо күчтүү эркек, күчтүү жоокер деген түшүндүргөн. Античтик авторлор сактарды скифтер деп атаган. Байыркы индиялыктар бул элдин бирикмесин турлар деп атаган. Ал эми байыркы кытайлар сактарды се эли деп атаган. Сактар негизинен эки бөлүктөн турган. Биринчиси тиграхаут сактары. Булар которгондо маанисине карай которгондо төбөсү бийик калпак кийген сактар. Экинчиси хаумаварга сактары. Булар хаум чөбүнөн, кыргызча которгондо чекендинин ашынан адамды дүүлүктүрө турган, сыйынууда колдоно турган суусундуктарды жасашкан. Тиграхаут сактары негизинен мал чарбачылыгы менен кесип кылышкан. Ал эми хаумаварга сактары негизинен дыйканчылык менен кесип кылган. Кыргызстандын түндүгүндө тиграхаут сактары жашаган. Ал эми Кыргызстандын түштүк жагында хаумаварга сактары жашаган. Сактардын тили жөнүндөгү маселе дагы орчундуу маселе. Советтик тарыхнамада сактар Иран тилинде, перс тилинде сүйлөгөн уруулардын жыйынтысы деген гипотеза бекемделген эле. Кийинки мезгилдеги изилдөөлөр сактардын негизги массасы 80-90% негизинен байыркы түрк тилинде сүйлөгөндүгү жөнүндө. Ушундан сактар түрк тилинде сүйлөгөн элдердин ата бабасы болгондугу жөнүндө илимий гипотезалар далилденип атат. Чарбасы жагынан негизинен көчмөн мал чарбачылыгы менен кесип кылышкан. Ал эми биз жогоруда айткандай түштүктөгү хаумаварга сактары мал чарбачылыгы менен катар дыйканчылык менен дагы кесип кылышкан. Коомдук түзүлүшү жагынан сактар мамлекет түзүү алдында турган, социалдык катмарларга бөлүнгөн. Өзгөчө башкаруучулар, өзгөчө ушул аскердик аристократия өтө жогорку деңгээлде туруп бааланган. Сактардын социалдык жактан байларга жана кедейлерге бөлүнгөндүгү, башкаруучуларга бөлүнгөндүгү жөнүндө алардан бүгүнкү күнгө чейин сакталып калган дөбө мүрзөлөр кабар берет. Анткени сактар өздөрүнүн падышаларын, белгилүү көрүнүктүү эмгеги сиңген аскер жетекчилерин өлгөндө өтө чоң дөбө мүрзөлөргө коюшкан. Падышалардын дөбө мүрзөлөрүнүн диаметри 50 метрден 60 метрден 100 метрге, 120 метрге чейин, бийиктиги 10-15 метрге чейин курулган. Сактардын орточо аристократтарына, аскер жетекчилерине диаметри 45-60 метрди түскөн, бийиктиги 7-9 метр бийиктикти түскөн чоң мүрзөлөргө коюшкан. Ошол эле мезгилде карапайым калктар көмүлгөн, узун туурасы 2 метрден ашпаган көрүстөндөр дагы кездешет. Мындан сак доорунда коомунда адамдар социалдык катмарга бөлүнгөндүгүнөн кабардар болобуз. Ошол дөбө мүрзөлөрдө негизинен тигил дүйнөдө пайдалансын деген маанайда падышаларды, атактуу аскер башчыларын көмгөндө алар менен кошо көптөгөн малды курмандыкка чалган, аларга кызмат кылган кулдарды курмандыкка чалган, аларга кызмат кылып жүргөн
жақын адамдарындағы құрмандыққа чалып қошо көмген учурлар болду. Ошону менен катар эле тиги дүүлөдө пайдалансын деп көптөгөн алтын баалуу буюмдарды койгон. Сактардын бул дөбө мүрзөлөрүнүн көпчүлүгү ошол доордо эле, кийинки доордо деле баягы көркөө адамдар тарабынан уурдалган, бирок айрымдары сакталып калган. Мисалы, Чүйдөгү Шамшы деген жерден Сактын падышасынын дөбө мүрзөсү кокусунан табылып, ал жерден алтын көптөгөн, жүздөгөн алтын буюмдар табылган. Сактардын падышасы көмүлгөн дагы бир мүрзөдөн 4000ге жакын алтын буюмдар табылган. Алматыдан анчалык алыс эмес Ысык деген жерде Сактын падышасынын баласынын сөөгү, аны менен кошо коюлган алтын буюмдар табылган. Бул алтын адам деген ат менен тарыхта белгилүү. Ошол Алматыда алтын адамга арналган атайын эстелик дагы салынган. Биздин заманга чейинки 6-кылымдан баштап сактар көз карандысыздык үчүн перстер менен согушууга туура келген. Биздин заманга чейинки 530-жылы перстердин даңазалуу падышасы Кир II 200 000 аскер менен келип сактарга кол салган. Ошол мезгилде сактардын башында Томирис деген падыша аял турган. Бул салгылашууда көз карандысыздык үчүн күчтүү деп эсептелген сак жоокерлери Кирдин 200 000 армиясын талкалаган. Кир өзү колго түшүп, башы кезилген. Кийинчерээк Кирдин уулу Дарий I 500 биздин заманга чейинки 519-18 жылдары Сактын жерлерине кол салып, негизинен түштүктөгү Хаума-Варга сактарын өзүнө багынтып алган. Бирок ал Сырдарыядан бери Тигра-Хаут сактары жашаган жерге өтө алган эмес. Кийинчерээк перстер менен сактардын ортосунда келишим түзүлүп, ортосунда ынтымак орногон. Сактар дүйнөлүк тарыхта белгилүү болгон перстер менен гректердин согушуна, 50 жылга созулган согушуна катышкан. Грек-перс согушу биздин эрага чейинки 500-жылы башталып, 449-жылга чейин созулган. Мына ушул согушта Сактын атчан жоокерлери өзгөчө эрдиктерди көрсөткөндүгү жөнүндө гректин тарыхчылары жазып калтырган. Сак жоокерлери 490-жылы болуп өткөн айтылуу марафон салгылашына дагы катышкандыгы жөнүндө маалымат бар. Сактар перстерге Грецияны каратууга, Египетти каратууга бир топ жардам беришкен. Сактардын дүйнөлүк тарыхтагы окуяларга катышуусу жөнүндөгү маалымат Грециялык атактуу колбашчы Александр Македонскийдин чыгышка жасаган жортуулдары менен байланыштуу эскерилет. Александр Македонский 336-жылы биздин эрага чейин атасы Филипптин ордуна 20 жашында падыша болуп калган. Биздин эрага чейинки 334-жылы ал перстердин империясына согуш жарыялаган. Александр Македонский менен перстердин армиясынын ортосундагы чечүүчү салгылашы биздин эрага чейинки 331-жылы өткөн. Мына ошондо Александр Македонскийдин армиясы перстердин армиясын толук талкалап, Персиянын падышасы өлгөн. Биздин эрага чейинки 329-328 жылдары Александр Македонский Орто Азия элдерин, анын ичинен сактарды каратууга аракет кылган. Кыргызстандын түштүгүндөгү сактар
көптөгөн кармашуулардан кийин Александр Македонскийге баш ийип берүүгө аргасыз болгон. Сырдариядан бери Александр Македонский өт алган эмес. Сактар менен кармашуу Александр Македонскийдин Индияга жасай турган жортуулун эчеңдеткен. Индияга баскынчы жортуулуу уюштуруп, ал жердеги көптөгөн кыйынчылыктарга учурап, аскерлери дагы чарчап, анан Александр Македонский кайрадан чегинип, Вавилонияга барган мезгилинде 323 жылы 33 жашында оорудан каза болгон. Александр Македонский өлгөндөн кийин анын чоң империясы бөлүнүп кеткен. Анын ошол мезгилдеги кол башчылары тарабынан ушул чыгыш тарап Александр Македонский багынтып алган Персия дөөлөтүнүн чыгыш тарабы негизинен ошо Александр Македонскийдин Селевк деп аталган кол башчысы түшкөн Грек Бактрия мамлекетине кирген. Бул жерди Селевк башкарып, андан кийин анын уулу Антиох деген башкарган. Бул мамлекет, Грек Бактрия мамлекети 2,5 кылымдай жашаган. Анын эң четки шаары Антиох деп, жанагы Селевктин баласынын атынан коюлган Антиох шаары азыркы Кыргызстандагы Өзгөн шаарынын ордунда жайгашкан деген маалымат бар. 2,5 жыл кылым бою, тагыраак айтканда, биздин эрага чейинки 312 жылдан 64 жылга чейин Грек Бактрия мамлекети жашаган. Ошондо Фергана менен Грециянын ортосунда байланыштар болуп турган. Ошол мезгилде мына айтып жүрүшөт, биздин Арсланбаптагы жаңгак гректер аркылуу Грецияга алып барып өстүрүлүп, ошол дүйнөгө грек жаңгагы деген ат менен пайда болгон. Ошол доордо Улуу Жибек жолуна негиз салынган. Анткени Ферганадан Грецияга чейин байма-бай карым-катнаштар болуп турган. Ушунун негизинде Кытайды Европа, Рим менен байланыштырган Улуу Жибек жолу ошол биздин эранын соңунда 3-чү кылымдарда калыптанып калган. Биздин заманга чейинки 2-чи кылымда сактар экономикалык, саясий жактан да начарлай баштаган. Ушундан пайдаланып юэджилер, тахарлар Чыгыш Түркүстандан келген сактарды басып алган. Сактар Теңир тоо менен Ферганада көпкө кармалган эмес. Алар юэджилер менен биргеле Орто Азиянын батыш тарабын көздөй көчүшкөн. Сактардын 2-чи бөлүгүн, Жети сууда жашаган сактардын 2-чи бөлүгүн ошол эле Чыгыш Түркүстандан келген усундар каратып алып, алардын бир бөлүгү Орто Азиянын батыш тарабын көздөй чегинип, калгандары усундар менен ассимиляцияга кирген. Ошентип 8-чи кылымдан 3-чү кылымдын аягына чейин, биздин эрага чейин Борбордук Азияда үстөмдүк кылган сак урууларынын бирикмесинин тарыхы аяктаган.